9. bölüm. İsa kayıkka düşüp, kayradan göldün bir köyüzündögü özü yaşagan şaharına geldi. Angıça adamlar şal bolup uğurgan biröөнü töşögü menen götörüp aldынан tosup çıkıştı. İsa alardın özüne uşunday işenim artıp turganın görüp, "Kayrat kıl balam, günөөлөрүң geçirildi," dedi. Oşonda bir din mugalimderi Bul Kudayga akarat keltirip atat dep özara günküldöştü. İsa alardın oyun bilip mınday dedi. "Эмне үчүн силердин ичиңердеги ойлоруңар жаман? Кайсыны соңу? Күнөөлөрүң geçirildi дегенби же ордуңан тур да бас дегенби? Билип алгыла, адам уулунун жер бетинде күнөөлөрдү кечире турган бийлиги бар." Anan şal oğurluğa karap, "Тур да төшөгүңдү көтөрүп үйүңө жөнө," dedi. Kişi ordundan turup üyüne jönödü. Çoğulgandardı korkunuç basıp, adamlarga uşunday biyilikti bergen Kudaydı dаңкташты. İsa andan arı baratıp, salık jыйноочу jerde olturgan Matay attуу kişini görüp kaldı. "Ağa," "Менин жолума түш," dedi. Matay ordundan turdu da İsa'nı yiyirçip jönödü. Oşol günü geçinde İsa bir үйdө dastorkondun janında jam baştap jattı. Köptөгөн salıkçılar jana başka günөөkörlөр oşol үйgө gelip İsa'nın jana anın şakirtlerinin katarынан orun alıştı. Bunu görgön fariseyler İsa'nın şakirtlerine Эй, эмне үчүн силердин устатыңар салыкчылар жана башка күнөөкөрлөр менен чогуу бир дасторкондон тамактанып жатат deşti. İsa bunu uğup alarga aytты. "Дарыгер дини сактарга эмес, оорлууларга керек. Баргыла да мен курмандыктан көрө боорукердикти каалайм деген сөздүн маанисин билип алгыла. Мен такыбаларды эмес, күнөөкөрлөрдүн ниеттерин өзгөртүүгө чакырганы келдим." Uşul okuyadan soň İsa'ga jakıya çömüldürүүчүнүн şakirtleri gelip суроо berişti. Эмне үчүн биз да фарисейлер да тез орозо тутабыз? Ал эми сенин шакирттериң андай кылышпайт, я? İsa alarga mындай жооп берди. Үйлөнүп жаткан жигит тойго чакырылган коноктордун арасында жүргөндө алар эмнеге кайгырмак эле? Бирок үйлөнгөн жигит алардан алына турган күндөрдө келет. Алар орозону ошондо тутушат. Эч ким жаңы кездемеден эски кийимге жамаачы жамабайт. Антпесе жаңы жамаачы эски кийимди жыртып, жыртыгын мурдагыдан да аңырайып калат. Жаңы шарапты эски чанаштарга куйбайт. Эгер куйса, жаңы шарап чанаштарды айрып, өзү да төгүлөт, чанаштар да жарабай калат. Ошондуктан жаңы шарапты жаңы чанаштарга куйуш керек. Ошондо чанач да, шарап да аман калат. İsa alarga ушуларды айтып жатканда жергиликтүү башкаруучулардын бири келди да таазим кылып, "Кызым каза болуп калды. Бирок сен барып колдоруңду үстүнө койсоң эле кайра тирилет," dedi. İsa ордунан туруп, анын артынан жөнөдү. Шакирттери да ага кошулду. Аңгыча 12 жыл бою ичинен кан акканы токтобой ооруган bir аял İsa'nын арка жагынан басып келип, анын кийиминин этегине колун тийгизди. "Кийимине эле колум тийсе, айыгам," dedi аял өзүнчө. İsa болсо артына кайрылып, аны көрдү да "Кайрат кыл кызым, ишенимиң сени айыктырды," dedi.
Ошол сааттан баштап аял оорусунан кутулду. Ушундан соң Ыйса башкаруучунун үйүнө келип, муң канган чоор үнүн угуп, ызы чуу болуп жаткан элди көрдү. Анан аларга: Ары тургула. Кыз өлгөн жок. Ал жөн эле уктап жатат, деди. Ошондолар Ыйсаны шылдыңдап күлүштү. Чогулгандар кетишкенде Ыйса үйгө кирди да кызды колунан алып ордунан тургузду. Бул окуя тууралуу күбүр шыбыр туш тарапка тарады. Ыйса андан ары баратканда эки сокур киши артынан түшүп: Дөт уулу, бизге боору кердик кыла көр, деп кыйкырышты. Ыйса үйгө киргенде сокурлар анын жанына келишти. Ыйса аларга: силерге жардам бере аларыма ишенесиңерби? деди. Алар: ооба, таксыр, деп жооп кайтарышты. Ошондо Ыйса алардын көздөрүнө колун тийгизип туруп: ишенгениңердей болсун, деди. Ошондо тигилердин көздөрү ачылып көрө башташты. Анан Ыйса катуу эскертип: абайлагыла. Бул окуя тууралуу эч ким билбесин, деди. Алар болсо үйдөн чыгаары менен баарына Ыйса тууралуу айтып киришти. Айыккан сокурлар сыртка чыкканда кимдир бирөөлөр Ыйсага жин оорудан улам дудук болгон кишини алып келишти. Ыйса жиндерди кууп чыкканда дудук сүйлөп кирди. Эл: эч качан мындай укмуш Исраилда болгон эмес, деп таңданышты. Ал эми фарисейлер: Бул жиндерди алардын башчысынын күчү менен кубалап жатат, дешти. Ыйса көптөгөн шаар кыштактарды кыдырып, алардагы синагогаларда таалим берип, падышачылыктын жакшы кабарын жарыялап, адамдарды ар кандай оору сыркоолорунан айыктырып жүрдү. Көптөгөн адамдарды көрүп, боору ооруду. Анткени алар туш-тушка чачырап, койчусуз калган койлордой болчу. Ошондо шакирттерине: оро турган эгин көп, бирок орокчулар аз. Андыктан өз эгин талаасына орокчуларды жөнөтсүн үчүн эгин эгесине жалыңгыла, деди.